Итак эле бир күн бесплатный экен, алып кеткен күнү. Көп жерде ошондой го. Мен атыман келсе, таксаман деп промокод айтсаңар, YouTube'дан көрүп келдиң. Экинчи күндө бесплатный. Ценаларын айтайын. Камерлер тооңдар комплектациясы жакшы, 3400дөн. Капеттар бар экен, мына капеттар турат. Мына бир К5, мына бир К5 турат. Капеттар 3200дөн, Comfort Plus. Так, тоже Comfort Plus 3100дөн. Эки жак турат мында. Кайсынысы путевой, кайсынысы айдалып кетип билбейм. Мына Риолор турат 1900дөн. Бирок азыр данный момент Рио жок экен тоодор. Риолорду талап кетишет экен. Ушундай. Анан Серата бар экен. Может биз жаңы Серата турат наркы четте. Жаңы эле келди дейт. Сератаны тез алып кетишет экен. Серата комфорттуу иштейт билесиздер да. Сератанын баасы 2500дөн. 5000 депозит, 2% моментальный вывод. Ушул туугандар бүгүн путевочный дем болгон үчүн машина көп, бирок свободный 10 чактуу машина бар дейт плюс-минус. Ошентсе дагы машиналар кайра келип кетип, тапшырат кайра алат, иштерди чыгып калса тапшырат дейт. Андан эч кандай проблема болбойт дейт. Анан машина аренда алгандар иненин сиңдиси болсо жакшы дейт. Мына чыгып келсең, мына бирөө келип калды, путевой келип калган экен. Бир сүйлөп койсуңбу десем, майли, макул дейт. Assalomu alaykum, Кыргыз элим. Жигиттер, кандайсыңар? Жакшысыңарбы? Короче, мына паркта 1 жыл болуп калды иштегениме. Башка парктарда жүргөн экенмин. Башка парк мындай боло албайт, жигиттер. Ушуга келгиле, иштегиле, анан башка жерге барсаң сарапина кылып койсо, мисалы, кичине сарапинага мынча штраф, онча штраф, буларда андай нерсе жок. Эгер мына ай-май толук акчасын которуп, выходной керек болуп калган күндөрү, мына өзүм мисалы 10 күн выходной алдым да. Оруп калсам усток кылып турат дейт. Оруп калып, либо мына Кыргызстанга барып келиш керек, документ иштемен жүргөн болсаң, машинаны алып калбайт. Машинаны өзүң менен жүрөсүң, аренда бербейсиң. Выходной кылат, ишиң бүтүргөндөн чаласың өзүң, по-честно да, честно жүрө бербейсиң. Мен бардык жерге ошо. Эң башкы главный вопрос, выводтан проблема болбойбу? Выводтан жок. Каалаган малда, каалаган саат мынчадан мынчага чейин деген ондой нерсе жок. 15 күн сайын путевой келмей. Короче, эгер мына бир жагын айтып кетейин, вовремя төлөсөңөр, немени, аренданы 2 жыл басына бир берет. Эгер баны келип алып, өзүм билдим, багандай которбой, багандай жүрсөңөр 2 күндүн бир которгандар бар да. Жумасына бере турган кылып коет да. Себеби бага проблема бул иштей турган болобу, деп ошентип бир ай жумасына чейин берет. А так күнүнө которсоңор 1 айда 2 жол берет. 2 жол келесиңер, анан любой вопросуңар болсо чечип. Ошол эле жетиштүү мага. Главный мамилеңер жакшы экен да, ичкерде отурган. Кагылып отурасыңар да. Мындай нерсе жок, кыргыздар бандай кылбайт. Келгиле, иштегиле. Assalamu alaikum замандаштар, мекендештер. Мойкага формасы жок кирсең 450 сом алат экен. Форма менен кирсең 400. Неге десем, такси форма менен значит такси болот экенсиң да. 400 сом алат экен. Реклама боюнча туугандар. Ар бир видеодо 1-2 мүнөттүк реклама киргизем. Туура түшүнгүлө, жаман көрөсүздөр, билем аны. Туура түшүнгөндөр бар, аларга респект, лайк. Не болуп кетти, конёр өчүп турбайбы? YouTube акча төлөбөйт. Калган музыканы киргизе берем го мен. Жакшы музыкалар болсо, анан жакшы музыкалардан да комментарий жазып койгулачы. Мен музыка издеп жаман убакыт кетип калды. Жакшы музыкаларым түгөнүп калды. Кудай кааласа биринчи заказды алдык. Понедельник күнү. Өз негизи понедельник күнү пробка анча эмес да, самый пробка болгон күн 9, вторник и четверг да. Понедельник күнү көбү кылып алгандан кийин автобус менен, такси менен жүрүшөт да, өзүнүн машинасы балдарчы. Биринчи заказ алдык. Бирлөөдөн отурдум, 1 саатта отурдум, заказ жок берди вообще галляк. Балашыкка калдым. Долгая поездка, платная подача менен. Микрорайон Павлина дейт. 39 километр. 1 саат 57 мүнөт. 57 мүнөттө берди, бирок деп атат азыр данный момент. Бирок навигатор заказ бергенде 1 саат 10 мүнөт деген. Подписываемся, лайкаем, пишем комментарий, туугандар.
Жүдөттүң езип ал кездер эсимде, сырыңды билемен күчүгүм. Күч алып учалам жылмайган кезиңде, элдешип урушуп кече күнү. Так, едем в Балашиху, да? Да. Павлина. Павлина 27, ага. Пожелания какое-нибудь есть? Радио или свою? Не-не-не, радио давайте, этот как его, или релакс, или Монте-Карло, что-нибудь. Да, Монте-Карло найдем. Бүткөн соң, түрүдүрүп кайрадан көргөн соң, ишенип ишенбей бүткөн соң, чаркырап жанып сен жанымдан, жарыгым таныйт мени алыстан, жылуулук каптайт капыстан, калганын айтпайм табышман. Жүдөттүң езип ал кездер эсимде, сырыңды билемен күчүгүм. Күч алып учалам жылмайган кезиңде, элдешип урушуп кече күнү. Колумду тиштегилеп, эркелеп эричип мени, күтөмүн суранан бери терек келчи дедиң. Первый подъезд, да? Спасибо. 1 saat 3 minutта келдік. 2386. 2300-ден 1700 қалды. Яндекс қалған алып таштады. 29% алады Яндекс. 29-дан 30-ға шейін алады. Ого, 2 saat 16 минут подачадан беріп атады заказ. Подольск. 2 saat 21 минута. Мені только долгая поездка береді. Ұқсайды бүгін, а? Жоқ, 5 коэффициент. Ешқандай екен деп сұрап қалышады. Қайда сұрашады. Еш тұғындар Комфорт плюстағыдай екен. Заказдардың басычы. Комфорт плюстағыдай екен. Күндіз іштесең, наоборот, пробкада тығылып қалады екенсің. Выделенка жоқ та. А вот коэффициентмен алсаң, анда базар жоқ. Анда заказдар вообще қымбат екен. Где-то 5000-дей шықса керек, 2 saat 21 минута. 84 километр. Заезді менен Москваны бір жерге. Москвада маршала Голованова таштап тұрып, анан санаторияға өтіп кеткенбіз Подольского. Керилген кереметтери сезиминдеги, келчи келеле керемет сезим, кечиги келди кеңдүүнү сезилди. 2 saat 24 минутада зорға келдім. 6335. Нерде мына қылып охрантер кіргізеді екен. Сзади никого. А вы кого принесли? Не знаю, каких-то людей, артистов. Артистов? А вы их не знаете? Нет, не знаю. Как они выглядят? Ну вы потом заедете, да, за ними или как? Наверное, да. Если закажут. А, заказ. Это такси. Это такси, что Это ли? такси, да. А, Белый машина болсаң, таксиде ойлойт екен сені. Қазір артистерді алып келдім деп отпаймын ба? Охранник қайра обратно келесіз бе дейді. Яғни өйде қыздар тұрады. Кімді алып келдің? Скриптонитті алып келдің деп. Ал су скриптонит барды болады екен бүгін. Короче, бүгін берде ажа жиги болады екен. Эми бертен заказ кармай алабыз бы? Ошол вопрос бар. Кая кайдысы? Sen жөнүндө жаман айтса да
verenin kılıklarım çekten arsa da kırgan işin canla batsa da seni suya verenin seni suya verenin Жетіп атам центрді көздөй. Уже метро Варшаваға келіп қалдым. 40 километр, 45 километр пустой түшіп келдім. Елестеткілер. 45 километрде bir заказ беріп қойды. Эми, конечно, домой мен түшіп келдім. Мүмкін айырмасы жоқтыр, может. Ошоның айынан бербеді. Центрде біраз кайфсен күйіп атат, барып түшіп, неме қылайын. Жолда келе айтсам, жолда бір ең четтер тола кетті да. Ограничение 100 да. Почти 110. Ал где-то 80 менен кетті. Арқадан марғайды да. Мен Италияларымын ортоң паласа кетіп отқан. Жақын барып, қарасам телефон чұқылап кетті. Айланайында телефон зайлон көрбөгілі, үйге барғанда эле көрө беребиз. Ошондайынан дытып болот. Я спросила, откуда ты? Я из Филадельфии. И я из Филадельфии. Серьезно? Я и не знала. Будем дружить. Почти всю жизнь. Удальцу от 7, да? Да, 7. Пожелание какое-нибудь есть? Нет, нету. Мен сага айта албайм сүйөрүңдү бир өзүңдөн байкай албайм алтыным жаныңдан чыккым келбей келген соң кайра кайта албайм 20 минутта 1400. Ладно, 22:40 болду. Мен оюмча бүгүн понедельник иштеле болбойт негизи, иштеге деле жок да. Бизнесте минимум 10 000 иштейт элем дегендерге таң калам, билбейм. Чап кылап эле жиберди окшойт. Мен жана подойчусу почти жарым саат отурдум, плюс 40 мүнөттөй түшүп келдим. 50 где-то 56-57 километр, почти 60 километрдей түшүп келдим. Центрге чейинчи. Вообще заказ бербей койду. Анан немеден Добрынскийден заказ алдым, на жеткиздим. сагынам адатымча өзүңдөн сүрдөнөм неге мынча кыйнабай жалуруп аяп койчу бул кечте сүйүмдү айтам сага бул кечте сүйүмдү айтам Өзү отура экен. Вечер добрый. Перерыва, да? Да. 28. Какой подъезд? Первый. Ага. Вам дверь открыть? Не нужно, спасибо большое. Всего доброго, до свидания. До свидания. Ушундай туугандар. Эшикти ачып, түшө калып эшикти ачып зонтик кармап, не кереги бар деп жазгандарга жооп айтайын. Ультима деген тариф бар. Ультима деген мына өзүнчө тарифте, мына ультима деген өзүнчө бөлүнөт. Ультимага бизнес тариф, андан жогору премьер, андан кийин элит кирет. Бул 3 тарифте ушундай эшик ачып бермей эреже бар, правила бар. Кыздар 80%, 70% кыз мисалы ачып беришибизди каалайт. Даже кече бир клиентке барсам, жеткизгенден кийин колуң сунат.
помогите выйти деп. Даже қолың сунуп чыгарып коесуң машинадан. Правило ушунда, эркектердин көпчүлүгү эле өзү отурат, өзү түшөт машинадан. Мен деле бизде заказ кылсам мага бирөө эшик ачып беришин каалабайм чындап. Это как-то билбейм. Туура эмес да. Лично менин немемде. А күйөөлөргө бирөө эшик ачып бериш кайф. Шундай айтылганда. Люблиноого келдим. 1-2 коэффициент менен 25 минутага өтө слабый. 1200-гө 25 минута. Бу Гангирбашпы дегендей. Мен домоюм башка жакта болсо, вообще Люблино жака берип жүрөт. Эми үйгө чейин 12 километр. Уже 3 километр жүрүп койдум. 15 километр үйгө чейин жүрүп батыш керек. Düşülü günüm